Баткен районунда жалпы 53 мектеп болсо, алардын 9-у башталгыч, 4-өсү негизги жана 37 орто мектеп бар. Окуучуларга билим берүүдө мугалимдердин чоң эмгеги жатары талашсыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Баткен районунун Чек айылына жайгашкан Чек орто мектебинин тарых таржымалуу жана ишмердүүлүгү туурасында кеп кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Көрсөтүүбүздү баштарда мектеп директорунун өздүк кеңсесине бет алабыз. Чек орто мектеби бул 2 окуу корпусунан турат. Айылдын ичинде эле эки жерде жайланышкан. Биринчи окуу корпусу бул 76-жылдары курулган экен. 76-жылы, бирок типтүү эмес. Мурдагы ошол айыл өкмөтүнүн зданиясы болуп, андан кийин мектепке берилген здания. Андан кийин окуучуларыбыз көбөйүп, ошолордун жыйынтыгында жаңы мектептер курулду. Биздин ушул эле корпустун астыңкы бөлүгү 2016 жылы ишке берилген. Андан кийин 2018 жылы типтүү мектеп болуп, ошол 2 этаж мектебибиз бүттү. Негизинен азыркы учурда шарты жакшы спорт залыбыз бар. Ошол ичинде бардык быйыл санаа иреттештирүү жылына карата компьютер классыбыз бар. Ага ошол интернет туташтырылган. Быйылкы жылдын эсебинен дагы өзүбүз аракет кылып, ар бир компьютерге интернет туташтырып койдук. Ошол негизги. Мен быйыл эле иштеп атам, ошол быйылкы жылдан директор болуп. Андан буга чейин Нуралим Саевич иштеген. Жалпы окуучуларыбыздын саны 812, мугалимдерибиз 50 мугалим эмгектенет. 32 класс комплектибиз бар. Андан сырткары 3 класс комплект, 480 сааттык 3 группа болуп окутушат. Мектеп негизинен мектепте иштеген мугалимдерибиздин көпчүлүгү жогорку билимдүү, мыкты мугалимдер эмгектенет. Ошол мыкты мугалимдердин ийгиликтеринин негизинде окуучуларыбыз олимпиадалык көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келет. Ошол райондун ичинде, областта, республикага чейин барып келген окуучуларыбыз бар. Ар бир жылда ошол райондун ичиндеги мектептердин экинчи орунду бербей келебиз. Ошол грамоталарыбыз бардыгы, ошол ырас баракчалары. Быйыл дагы окуучуларыбыз ошол райондук олимпиадада жакшы көрсөткүчтөрдү берди. Ошол көрсөткүчтөрдү быйылкы дагы бир жаңылык, ошол райондо орун алган окуучуларга аким өзү грамоталарды тапшырды. Ушул биздин жетекчилердин көңүл бурганы дагы бир бизге стимул берет экен. Окутуу планында быйылкы окуу жылында эми негизинен ушул санаа иреттештирүү жылы болгондуктан быйыл акылдуу мектеп долбооруна киргенбиз. Ошонун негизинде ата-энелер да жакшы колдоп беришти. Учурда азыр мугалимдерибиз ошол бардыгы техниканы өздөштүрүп окуп жаткан учуру 80% ушул ноутбуктар менен камсыз болду. Өздөрүнүн сабактарын ушул техникалык каражаттарды колдонуп өткөнгө аракет кылып жатышат. Эмки дагы буюрса ошол мектептерге видео көзөмөлдөрдү орнотуу, ошол заман талабына ылайык болгон акылдуу доскалар менен камсыздоо деген максаттарыбыз бар. Баалуулуктар болот экен. Булар үй бүлөнүн биринчи үй бүлөнүн ынтымактуу үй бүлө. Менин классымда 24 окуучу окуйт. Бул классты мен 2014 жылдан бери, 7 жылдан бери жетектеп келем. 24 окуучунун 15-и эркек балдар, 9-у кыздар. Эми бул класстын 7 жылдан бери булар менин көз алдымда чоңоюшту десем болот. Анан жетишкен ийгиликтери, башка класстардан өзгөчөлүктөрү булардын бири-бирине болгон сыйы, ынтымагы, анан улууну урматтап кичүүнү узаттоосу менен айырмаланат. Анан мектептин билим берүү жагында эле эмес, тарбия иштеринде дагы, мектеп парламентинде дагы активдүүлүктөрүн көрсөтүп келишет. Жетишкендиктери булардын ар бир бизде мектепте ар бир чейректин аягында эми катышуусу, жетишүүсү боюнча процент чыгат да. Ошондо булар дайыма алдыңкы орунду эч кимге бербей, ушул мыкты класс деген номинацияны алып келишет. Анан спорт жагында дагы ийгиликке жетишкен мыкты балдар бар. Областтык, республиканский волейбол боюнча кыздардын курама командасында ойногон Мизамединова Айгеримди айтып кетсем болот. Райондук олимпиаданын турларына дагы
мыкты аракетин көрсөтүп, деңгээлдерин көрсөтүп катышкан окуучуларым бар. Анан мүмкүн болушунча ашулар менен тыгыз байланышта болгонго аракет жасадым. Эми ийгилигин эми көрүп атабыз. Класс мыкты класс. Тартиби жагынан дагы, билим жагынан дагы келечекте кыргыз элибиздин керегине жараган ыймандуу жакшы адамдар чыгат деп үмүт кылам. Негизинен биздин класс күндө эртең менен келер менен бири-бирине жылуу мамиледе жакшы комплименттерди айтышат. Негизинен бардык эле окуучуларыбыз алдыга умтулууга аракеттенсем дейт. Бардыгы 4-5 деген бааларды алып, мыкты ийгиликтерди камсыздайбыз. Мисалга, биз дайым бири-бирибиз менен сый урматта болобуз. Бүгүнкү темабыз балдар бир белгисиздүү сызыктуу теңдеме. Ар бир кесип ардактуу дегендей, демек мен мугалимдик кесипти кичинемден эле жаш көрүп тандап алгандан кийин кыйынчылыгына, оорчулугуна дагы чыдоо менен бүгүнкү күндө жакшы эле жетишкендиктерге жетиштик деп ойлойм. Тынбаган эмгек керек, бала менен тил табыша билиш керек. Ар бир баланын жан дүйнөсүнө сүңгүп киргенде гана өнүгүү болот деп ойлойм. Билим берүүдө интерактивдүү усулдарды пайдаланып, жаңы методдор менен сабак өтүшкө аракет кылам. Ар күнү мектепке келерде көп ойлордун ичине чөмүлүү менен сабакка келип, анан кандай кылганда жакшы болот, кандай кылганда окуучуларыма жакшы жетет, кандай кылганда балдар жакшы кабыл алат деген ойлордун үстүндө изилденип жүрүп, анан ийгиликтерге жетиштик. Бул биздин Айпар эжекебиз мектепте эң алдыңкы мугалимдерден өзү жаштыгына карабай өтө тырышчаак, кандай ишти болсо так аткарат, убагында аткарып тырышчаактыгы менен ушул өзүнүн жакшы сапаттары менен былтыр жыл мугалимде дагы райондук турга чыгып, райондо да эң алдыңкы орундарды алды. Өзү жакшы эжекей, кадыр баркы жакшы мугалимдер арасында, окуучулар болсо аркасынан жүгүрүп жүрөчү, Айпар эжекей деп өтө жакшы. Баарыбыз жаш болсо дагы ошонун немесине жайылтып, мектеп арасында жакшы иштерди, жакшы жаңы методдо сабактарды өтүп берет. Физика, математика мугалими Бекназара Айпар эжекейди биз өзүнүн кесибин мыкты билген мугалим катары билебиз. Ар бир сабагында жаңыча нерселерди ойлоп таап, ар бир теманы жашоого салыштырып, практика катары анан көргөзмө куралдары менен өткөзөт. Физика өзү татаал жана ошонун үстүнөн кызыктуу сабак эмеспи? Бул ошол ар бир темасыны бизге кызыктуу кылып, эсте кала тургандай кылып өтөт. Китепке окуганда чыгарманы кызыгып, окуяга аралашып кетесиң, каармандан алып окуу сыят, максатыңа кошо сен да жетесиң. Китеп сенин билип жүрүүң жолдошуң, караңгыда жарык кылат жолуңду, пайдасы мол эртең күнгө жандосуң, жеттирген соң айга күнгө колуңду. Мен Чек орто мектебинин 11-Б класстын окуучусу Кылычбекова Гүлзина. Мен мектептен сырткары дагы бул мен өзүмдүн кызыккан сабагым бул кыргыз тил сабагы. Ошол кыргыз тил сабагына олимпиадаларга катышып, зоналык турда 1-чи орунду алып, эми райондук турда 3-чү орунду камсыз кылып келем. Ошол окуудан тышкары деле китеп окууга кызыгып, ошол чыгармачылык менен дагы алектенем. Менин ошол кыргыз тил адабият сабагын тандаган себебинен ошол ыр жазууга кызыгып калдым десем болот. Январь айында Кылыччы самурай деген өтө сонун, ошол жакшы элдерге жакшы маалымат бере турган китепти алып, ошол боюнча сынак уюштурдум. Бул сынакта китеп ошол мектепте окуган окуучулардын баардыгы эле катышып, өтө кызыктуу деңгээлде өттү. 1-чи турда ошол тест тапшырып, андан кийинки 3 бөлүктөн турду. 2-чи бөлүгүндө окуучулар өздөрүнө ошол китептен кандай маалымат алды, өздөрүнө кандай жакшы пайдалуу нерселерди алды, ошол нерселерди турмушта колдонушун бет, ошол сыяктуу өздөрүнүн ошол китептен алган маалыматтарын айтып берди. 3-чү бөлүгүндө анан Алып Космоновдун жакында ошол туулган күнүнө карата 3-чү бөлүгүндө ошол ырбары боюнча талкуу, кыргыз тили мугалимдеринин мына китепканачы эжебизди айтып, эжекебиз айтып, ошол боюнча мектеп мугалимдер менен окуучулардын арасында талкуу болду.
Билим алуу үчүн талыкпай эмгек кылып, китеп дүйнөсүнө сүңгүп кирген окуучуларыбыз да жок эмес. Чек айылындагы Чек орто мектебинин мыкты окуучусу менен таанышабыз. Саламатсыңбы? Өзүң тууралуу кенен айтып Саламатсызбы? Мен Аскарали уулу Мирланбек, ушул Чек орто мектебинин окуучусу болом. Ушул Авраам Линкольндун айткан сөзү бар, жакшы сөз. Бир жолку эмес, 1000 жолу дагы багынгандан кийин багынбоо керек. Албетте биз дагы көптөгөн кыйынчылыктарга туш келебиз. Мен өзүмдү ушул эң жакшы мыкты деп эсептебейм, себеп дегенде бизден улуу жана чоң ийгиликтерге жеткен окуучулар дагы аз эмес. Биздин мектептин ушундай ийгиликтерге жетиш үчүн, мисалы үчүн жеке өзүм айта кетсем, бул мугалимдердин өтө чоң салымы өтө чоң. Өзүм тарых, география, физика сабактарына абдан кызыгам. Бул жаатында дагы көптөгөн изилдөөлөрдү, ар кандай акыл ордолорду жүргүзүп келебиз. Мен негизинен орус тили олимпиадасына катышканмын. Мына ошондон район турдан 2-нчи орун алып, областтык турго барып келдик. Келечекте мен илимпоз болгум келет. Жана ошондой эле авиация жагынан дагы өтө кызыгам. Ошол окууду бүткөндөн кийин чет өлкөгө окусам деген ниетим бар. Биздин мектеп көрсөтүүсүндө Баткен районунун Чек айылында жайгашкан Чек орто мектебинин тарыхы жана ишмердүүлүгү туурасында тааныштыңыздар. Кийинки көрсөтүүбүздө амандашканга чейин сак саламатта калыңыздар.